Бостери айылы, Академик Аман Мамытов мектеп гимназиясы, 5А классы. Бүгүнкү тарбиялык сабактын темасы карысы бардын ырысы бар. Сабактын максаты жаңы теманы терең түшүндүрүү, окуучулар турмуштагы оң терс жагдайларга карата баамчылдык сезимдерин, көз караштарын өнүктүрүшөт, өз алдынча ой жүгүртүүгө багыт алышат. Окуучулар ата-энеге кайрымдуу болууга, аларды терең урматтоого жана сыйлоого тарбияланышат. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Баарыңарга ачык маанай каалайм. 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп белгилениши улгайган адамдарды, ал тургай жаштарды да чоң кубанычка бөлөйт. Себеби бул күнү үйдүн кутман кадырман чоң ата, чоң энелерге жагымдуу сөздөр айтылып, жылуу маанайдагы урматтар көрсөтүлүп, белектер берилет. Алгач мындай майрамды белгилөө 1970-жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. 1990-жылдын 14-декабрында буунун Генералдык ассамблеясында 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кабыл алынган. Токтомдун максаты карылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990-жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. 1 октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүрөт. Мунун баары улгайган адамдардын укуктарын коргоо, аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалат. Өкмөттүк эмес уюмдар ар кандай кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп, радио жана телеберүүлөрдө карылардын көйгөйлөрүн чагылдырышат. Ата дөөлөт, эми таалай бал үчүн, кадырлоого жумшандыктан бар күчүң, кылбасаң да чекетер деп алып мээнет, ошол болсун коомго кошкон үлүшүң. Мактай албайм, үйдөй алтын жыйнасаң, мага десең академик аалым бол, ата-энеңди терең урмат кылбасаң, адам деген асыл наамың болот кор. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Нускалуу карыя болбой, ыймандуу жаш болбойт. Адамдын өзү карыса да, сөзү карыбайт. Билесиңби, ата-энең эң ыйык жана ардактуу. Ал сенин эң жакын адамың. Сенин кыйынчылыгыңды мойну менен көтөрүп, кайгы-касиретиңе жүрөгү канап азап чегет. Өзүңдө болбогон кымбат нерсени сенде болсо деп тилейт. Үйгө тапшырма, өтүлгөн тема боюнча дил баян жазабыз. Саламат да калгыла балдар.